Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар, көңүлүү сүйүүчүлөрү, амансыздарбы? Бул чыгарылышта биз жаштык командасына келген жаңы аргымак тууралуу жана намыс командасына келген жаңы оюнчулар тууралуу айтып беребиз. Норус турниринде 1-лигада чемпион болгон Жалал Абад облусунун жаштык командасы жогорку лигада таттуу оюн көрсөтүүгө бел байлап жатат. Кийин турнир Жалал Абадта болсо, өз көрөрмандардын алдында мыкты оюн көрсөтүүгө аракет кылышат. Командага жекеме-жекенин Ома деген аты келди. Буга чейин Ома достук жана жаш күч командаларында ойногон. Жаштыкка келген соң Оманын аты Береке деп өзгөртүлгөнүн кошумчалап коелу. Ома өз кезегинде Ахиллес жана Геркулес менен жекеме-жекеде тирешип утуп койгон учурда болгон. Бул атты 1-лиганын мыкты оюнчусу болгон Арген Абдуллаев өзү кызыгып, команда жетекчилерине айтып алганы маалым болду. Демек Арген Абдуллаев бул атты минип ат майданга чыгарып түшүрүптү. Буга чейин Оманы белгилүү улакчылар Айбек Темирбаев, Айбек Караев, Баяман Мурадим уулу жана Бакай Султан уулу минишкен. Бирок аттын багын ачып, мыкты ойной алышкан жок. Аттын сайыпкери Өмүрбек бир дагы көк көрүүчү, туура чаба албай койгонун айтты. Арген Абдуллаев бул атты канчалык деңгээлде мыкты ойното алат деп ойлойсуз? Пикир жазыңыз. Нарын облусунун негизги командасы болгон намыс тууралуу сөз уласак, көп жылдык тажрыйбалуу алдыңкы сайыпкерлердин бири Таалай Мырзахматов намыс командасынын сайыпкери болуп дайындалды. Буга чейин ал достуктун аттарын таптап келген. Командадан бир топ оюнчулар кетти. 3-катар санында оюн көргөзгөн Азамат уулу Султанбек жеке иштери менен чет жерде болгондуктан алдыдагы турнирде оюн таласына чыкпайт. 7-катар санында оюн көргөзгөн Жолдошбек уулу Үсөнбек алдыдагы турнирге тең соолугуна байланыштуу оюн таласына чыкпайт. Дагы бир оюнчу Камбар Асгалиев ал дагы жаракатына байланыштуу оюнга катышпайт. Ошол эле кезде командага жаңы 4 оюнчу келди. Наурузда жаракатынан улам катышпаган Алымбек Кедейбеков оюн таласына чыгат. Алымбек билесиздер, Көгөрү мектебинде ойноп, жылдызы жанган оюнчу. Алымбек 2002 жылы Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Байзак айылында туулган. 8-катар санындагы Адлет Таалайбек уулунун ордун толуктады. Алымбек оюн таласында жекеме-жекеде ойнойт. Намыс командасынын курамындагы дагы бир жаңы оюнчу Өмүрбеков Исхак 2000 жылы Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Кызар айылында туулган. Эске сала кетсек, буга чейин Көкжал жана Жумгал командаларында оюн көргөзүп келген. 1-лигадагы тажрыйбасы жеткиликтүү десек болот. Оюн таласында чабуулдук милдетти аткарат. Намыс командасынын кезектеги жаңы оюнчусу Иман Асанкулов 2000 жылы Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Эмгек Тала айылында туулган. Оюн таласында жекеме-жекеге кармашат. 4-чү жаңы оюнчу Бексултан Жапаркулов 1999 жылы Нарын районуна караштуу Эмгек Тала айылында туулган. Оюн таласындагы позициясы жарым коргоочу.